Ысык көл кылымдарды карыткан тарыхтын күбөсү, табияттын адамзатка берген баа жеткиспелеги. Анын тунук суусу, кооз жээги жана келечеги үчүн кам көргөн инсандар ар убак элдин эсинде сакталат. Ушундай адамдардын бири Салмор Аманович Алымкулов. Ал өмүрүн илимге, эл кызматын өтөөгө жана Ысык көлдүн экологиялык келечегин коргоого арнаган инсан. Анын эмгеги, илимге кошкон салымы жана коом үчүн жасаган иштери бүгүн да өз баасын жоготкон жок. Бул тасма өз доорунун көрүнүктүү уулу, мекенчил инсан Салмор Амановичтин өмүр жолу, эмгек жолу жана артында калтырган бай мурасы тууралуу баян. Салмор Амановичтин ишмердүүлүгүнө жакындан күбө болуп, анын демилгелерин колдоп келген тарых илимдеринин доктору Осмонов Өскөн агайыбыздын Ысык көлдөгү экспедициялык иштер тууралуу пикирин угалы. Кыргызстандын эң негизги байлыгы болгон Ысык көлдү изилдөөгө өзгөчө көңүл бурулууда. Анын изилдөөлөрү боюнча бир нече монографиялар чыкты. Мында ушул Ысык көлдүн уникалдуулугу, коргоого зарыл болуп аткандыгы, кийинки мезгилдерде ушул Ысык көлдө дагы ар кандай бир физикалык, биологиялык кубулуштар жүрүп аткандыгы, эгерде кам көрбөй турган болсо, кийинчерээк бул Ысык көл азыркыдай касиеттерин жогото тургандыгы жөнүндө маселени көтөрүп, ушул Ысык көлдү изилдөө боюнча Атайы көлдүн жээгине лаборатория өзүнүн каражаты менен куруп, анан келген окумуштууларды дагы өзүнүн каражаты менен чакырып, анан терең изилдөөлөрдү жүргүзүп жатат. Бул бир багыт. Бул багыт мындан ары дагы тереңдетилип изилдене берет. Салмордун жанагы авторлошуп жазган, москвалык чоң окумуштуулар менен авторлошуп жазган эмгектери бул Кыргызстан үчүн эле эмес, эл аралык алкакта дагы чоң мааниге ээ деп айтсак, эч жаңылышпайбыз. Москва шаарындагы Россия илимдер академиясына караштуу Океанология институту дүйнөлүк океандарды жана суунун касиеттерин изилдөө боюнча чоң тажрыйбага ээ. Дал ушул себептен Ысык көлдү терең иликтөө максатында кыргызстандык адистер россиялык окумуштууларга кайрылышкан. 2014-жылы бул демилге колдоо таап, уникалдуу изилдөө иштери башталган. Ал эми 2015-жылы Ысык көлгө 12 окумуштуудан турган эл аралык топ келген. Ошол 2015-жылы 12 окумуштуу келди. Анын ичинде жанагындай химия илимдеринин доктору, биология илимдеринин доктору, техника илимдеринин доктору, ушундай ар түрлүү чоң окумуштуулар келип, анан ошол көлдү аябай 15-жылы аябай жакшы текшердик. 10 күн ошо мөлтүр деген корабльда тынбай изилдеп, көлдүн 668 метр тереңдиктеги ылайларын алдык, сууларын алдык. Ошондо 2015-жылкы текшерүүдөн кийин өтө көп чоң мындай жыйынтыктар болду да.
Бул колдонулган прибор лазердик нур аркылуу иштеген заманбап технология. Ал көлдүн үстүнкү катмарындагы суунун курамын анализдеп, нефть, бензин жана башка ар түрдүү заттар менен булгануу деңгээлин так аныктоого мүмкүндүк берет. Прибордун өзгөчөлүгү ар бир 2 секунд сайын автоматтык түрдө өлчөө жүргүзүп туруусунда. 10 күн бою илимий кеме менен тынымсыз жүрүп, адистер миллиондогон өлчөөлөрдү жүргүзүүгө жетишти. Анан ошол көп жылдык мурунку измерүүлөр менен кийинкилерин салыштырганда ошол көлдөгү ар түрдүү жанагындай заттардын, биоматериалдардын өзгөрүштөрүн көрүп атабыз да. Себеби климатта өзгөрүп атпайбы? Жыл өткөн сайын күндөрү катуу ысып, анан көл дагы өзгөрүүлөр болуп. Анан ушу канчалык биз мурунураак изилдегенде жакшы болмок экен да. Мисалы азыр биздики 15-жылдан берки эле мындай жыйынтыктар бар да, көлдү изилдеген. Эгерде биз 30 жыл мурунку жыйынтыктар болгондо абдан жакшы, көлдүн өзгөрүүлөрү жакшы көрүнөт экен да. Ошон үчүн көлдү жылга бир эле жолу эмес, 2 жолдон ушундай комплекстүү текшерип туруш керек да. Климаттын өзгөрүшү ысык көлдүн табиятына түздөн түз таасирин тийгизүүдө. Аба ырайынын жылышы менен көлдүн ичиндеги физикалык жана химиялык процесстер да акырындап өзгөрө баштайт. Заманбап технологиялардын жардамы менен алынган маалыматтар компьютердик программалар аркылуу иштелип чыгып, ар кандай графиктер түрүндө көрсөтүлөт. Бул графиктер суунун температурасынын өзгөрүшүн, агымын жана химиялык курамындагы айырмачылыктарды так чагылдырган маанилүү курал болуп саналат. Мисалы, изилдөөлөр көрсөткөндөй, көлдүн үстүндөгү суунун температурасы болжол менен 18 градус болсо, 10 метр тереңдикте ал 16 градуска чейин төмөндөйт. Ал эми 70 метр тереңдикке жеткенде суунун температурасы 5-6 градуска чейин кескин түшөт. Дал ушул чек ара илимде термоклин деп аталат. Бул катмарда суунун температурасы өтө тез өзгөрүп, көлдүн өзгөчө табигый касиеттеринин бири катары каралат. Суунун кандай касиеттери, жанагындай гидрофизическое свойство, гидрохимическое свойство, гидрооптическое свойство, гидробиологическое свойство деген ушул суунун ар түрдүү касиеттери бар экен да. Ошолорду текшериш керек эле да. Адистердин айтымында ысык көлдөгү өзгөрүүлөрдү түшүнүү үчүн жылдык текшерүү жетишсиз. Изилдөөчү Салмор Алымкуловдун пикири боюнча, көлдүн абалын так баалоо үчүн аны күн сайын көзөмөлдөө зарыл. Көптөр Салмор Алымкуловго эмне үчүн көлдү күнү түнү тынымсыз изилдеп жатасыздар деген суроону көп узатышат. Ал бул суроого төмөнкүчө жооп берди. Жооп жөнөкөй. Климат өзгөрүп, абанын температурасы жогорулаган сайын ысык көлдүн табияты да өзгөрүүдө. Акыркы жылдары 40 градуска жеткен ысык узак убакытка созулуп, бул көлдүн ички процесстерине түздөн түз таасирин тийгизип жатат. Натыйжада суунун курамы да өзгөрүп, көлдүн абалы жаңы шарттарга ылайык калыптанып жатат. Ысык көл терең көлдөрдүн бири, мурда анын эң терең жери 703 метр деп эсептелсе, акыркы өлчөөлөр 670 метр экенин көрсөттү деп жооп берди. Көлдү суусунун касиеттерин текшерип, абдан көп ушундай жакшы бир мындай илимий жетишкендиктерге жетиштик деп эсептесем болот да. Мисалы, могу компьютерден көрсөтсөм, мына көлүбүз кийинки слайдта болсо ушул могу кызыл точкалар менен көрүнүп турат. Бул точкаларда ушу корабльде ар түрлүү приборлорду салып, ушул ар бир точкага токтоп, көлдүн түбүнө чейин приборлорду салып, ушу миллиондогон жанагындай ченемдерди, измеренияларды алдык да. Азыр мына момундай чоң бир корабль бар, Мөлтүр деген. Ушул корабль менен мунун өзгөчөлүгү момундай крандары бар. Крандардын жардамы менен приборлорду
жанагындай көлдүн 680 метр тереңдикке чейин, түүнө чейин приборлорду трос менен түшүрөбүз, кайра алып чыгабыз. Ушундай корабль, көлдө бир эле корабль бар экен, бөлөк бир да корабль жок. Ошон үчүн бул корабль өзгөчө да. Мисалы момундай прибор бар да, тростун жардамы менен көлдүн бул батометр деген прибор, ушул прибор менен мондай троско байлап туруп түшүрөбүз дагы, ар түрлүү тереңдикте сууну ушуга алабыз да. Мисалы 100 метр тереңдикте, же болбосо 200 метр тереңдикте, 300 метр тереңдикте сууну алып туруп, анан ар кандай бөтөлкөлөргө куюп, анан химический анализ, жанагындай биологический анализдерин лабораторияда көрсөк болот да. Анан ушул бул дагы өзгөчө прибор да. Ошол мисалы 100 метрдеги сууну жөнөкөй ала албайсың да, муну 100 метрге түшүргөндө өзү түшөт дагы, ошо 100 метрде эки жагы жабылып калат, ошол жердеги сууну алат да. 200 метрдеги суу болсо бөлөкчө. Бул узак жылдык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында бир катар илимий эмгектер жарык көрдү. 2018 жылы «Комплексные исследования озера Иссык-Көл» аттуу биринчи китеп басылып чыгып, анда көлдөгү көп жылдык байкоолордун жыйынтыгы, суунун касиеттери жана табигый өзгөрүүлөр бир системага салынган. 2020 жылы экинчи эмгек жарык көрүп, анда 2015-2018 жылдар аралыгындагы маалыматтар салыштырылып, көлдүн абалынын өзгөрүшү жана суунун химиялык курамындагы динамика кеңири көрсөтүлгөн. Бул эмгектердин өзгөчөлүгү ар кайсы жылдардагы изилдөөлөрдү бириктирип, көлдөгү өзгөрүүлөрдү салыштырып көрсөтүүсүндө. Изилдөөлөр Ысык-Көл менен гана чектелбестен, Чатыр-көл жана Соң-көл сыяктуу бийик тоолуу көлдөрдү да камтыган. Суунун терең катмарларындагы үлгүлөр микроскоп аркылуу изилденип, 1000 эсе чоңойтулган сүрөттөр менен документтештирилген. Анда суу түбүндөгү өсүмдүктөр, микроорганизмдер жана ар кандай биологиялык объекттер кеңири чагылдырылган. Бардык материалдар илимий негизде так сүрөттөлүп, китепке киргизилген. Салмо Романович үчүн илим, лаборатория же экспедиция менен эле чектелбейт. Анын ишинин дагы бир маанилүү багыты жаш муун менен жолугушуу. Өскөн Осмонов Салмо Романович менен илимий чөйрөдө гана эмес, айыл турмушунда да көп жылдардан бери үзөңгүлөш болуп келет. Анын коомдук иштерге болгон мамилесин, жергиликтүү эл үчүн жасаган эмгектерин жакындан көрүп билген адам катары да пикирин угалы. Токмок шаарына чоң көңүл бурду десек болот. Эң негизгиси бул ошол маданият, Кош Коргон, Карадыгы, Төш деген айылдарга ушу эл үчүн сууну чыгарып бергенди, таза суу менен камсыз кылгандыгын өтө жогору бааласак болот. Анткени Салмоор бул маселеге көңүл бурганга чейин ушул аталган айылдын эли таза суудан абдан кыйналып келген болчу. Өзү демилге көтөрүп, гранттарды таап, элди уюштуруп, анан көптөгөн убаракерчилик менен ушу аталган ыштактарга таза суу киргизип берди. Кыргызстанда экономикалык жактан дагы, социалдык жактан дагы, маданий жактан дагы ушу кризистер башталган. Социалдык объекттерди бузуп талкалоо, бөлүп алуу иши жүрүп аткан мезгилде Салмоордун
ишмердиги менен айылдагы социалдык объекттер сакталып калды. Ушу маданий мекемелер сакталып, ал тургай ремонттолду. Ар бир айылга ошол байланыш станциялары курулуп, ушу телефондоштуруу иши жакшы жолго коюлду. Ал тургай ошол Чүйдүн айрым райондоруна интернет тармагы киргизилди. Анын Салмоордун демилгеси ушул маданият айылында 30-жылдары гана курулган мектеп, 3 бөлмөдөн турган гана мектеп иштеп келген, башталгыч. Анын ушу аракеттердин натыйжасында ушул айылыбызга заманбап 2 кабаттуу жаңы мектеп курулду. Анан мындан тышкары дагы Салмоор өзүнүн моундай китебинде мынакей баардыгы өзүбүзгө байланыштуу деген китебинде бир нече долбоорлорду ушул ишке ашырды. Ал айылындагы окуучулар менен жолугуп, жаштардын келечегин ойлоп, өсүп келе жаткан уул кыздарга өз тарыхын унутпай, силер өз келечегиңерге ишенимдүү караган жарандардан болууга тийишсиңер деп балдарга эскертип айтып келет. Кыргызстанды түптөгөн аталардын ысымы эч качан унутта калбашы керек экенин, улут деми уңгу жол кандай болоорун жаш өспүрүмдөрдүн жүрөгүнө жеткирүү бул анын тилеги. Ал ар дайым билимдин маанилүүлүгүн баса белгилеп, билим гана адамды дүйнө таанууга жана ааламды түшүнүүгө жетелээрин ар убак кайталап келет. Мамлекетти курган, эл үчүн жанын берген баатырларды унутпоону ал ар дайым баса белгилеп келет. Өткөнүн билбеген элдин келечеги бүдөмүк деген ойду жаштарга кайра эскертип турат. Салмоор Амановичтин демилгеси менен Манас ордосу курулуп, анын ичинде баатыр Жарбан атасына арналган эстелик орнотулду. Бул жай жөн гана архитектуралык объект эмес, бул тарых менен жолугушкан ыйык мейкиндик. Ошондой эле Улуу Ата мекендик согуштун 1941-1945 жылдарында курман болгон баатырларга арналган эстелик да тургузулган. Бул эстелик кан майдандан кайтпай калган эрлерге болгон сый урматтын белгиси. Ал үчүн эстелик тургузуу таш коюу эмес. Бул муундар ортосундагы байланышты бекемдөө. Бул тарыхты сүйлөтүү. Салмоор Амановичтин айылынын гүлдөп, өнүгүп өсүүсүнө салымы эбегейсиз чоң. Айылдардын тургундарынын сак саламаттыгын ойлоп, айыл жергесине суу чыгаруу демилгесин көтөрүп, өзүнүн айылынан тышкары коңшу айылдарга да суу чыгарып берген. Эли үчүн ак кызмат өтөп, туулуп өскөн жеринин өнүгүшүнө зор салым кошкон Салмоор Алымкулов бүгүнкү күндө да айыл тургундарынын терең урматына жана ак батасына татыган инсан бойдон калууда. Өзгөчө белгилей кетүүчү нерсе, айылынан алыс эмес жайгашкан Токмок шаарында анын демилгеси жана түздөн түз салымы менен тургузулган Манап бийдин эстелиги. Ал ар жума сайын бул жерге келип, эстеликтин тазалыгына жана айлана чөйрөсүнүн көрктөндүрүлүп гүлдөп турушуна өзгөчө көңүл буруп келет. Эли үчүн ак кызмат өтөп, туулуп өскөн жеринин өнүгүшүнө зор салым кошкон Салмоор Алымкулов бүгүнкү күндө да айыл тургундарынын терең урматына жана ак батасына татыган инсан бойдон калууда.